Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Күн маек программасы, студияда Эрмек Көрөнкеев. Бүгүнкү биздин тема бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык. Биз бүгүнкү коноктор Дене тарбия жана спорт департаментинин коомчулук менен байланыштар, эл аралык кызматташтык жана мамлекеттик мүлктү башкаруу бөлүмүнүн башчысы Артур Геворгян жана спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциянын жетекчисинин орун басары Жеңишбек Нурчоро уулу. Урматтуу коноктор, куш келипсиздер. Бүгүнкү мына бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндар жакында мына 8-сентябрда башталганы турат. Буюрса, Артур мырза, айтсаңыз ушу көчмөндөр оюндарына биздин ушул катышуучулар өкүлдөрүбүздүн даярдыгы кандай, канча башталасын айтып кеттим. Канча адам катышат биз тараптан, ошону кенен айтып кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Жалпы курама команданын саны 298 киши. Анын ичинде 180 спортчулар, 15 машыктыруучу, 15 ветеринарный врач, дарыгер, андан 45 киши өкүлдөр болот ар бир федерациядан. Жалпы ошондо 288 киши. 288 киши. Ошо даярдыктар жөнүндө айтып берсеңиз. Даярдык абдан жакшы. Сиздер мисалы ошо Астана менен казак тарапты менен аябай тыгыз байланыштасыздар, туурабы? Алар менен алардыкы мындай өзгөчөлүктөр да бар да, мисалы казак тараптан ошо жөнүндө мындай кандай бир жаңылыктар барбы, ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Эми жаңылыктар казак тарап ачык көргөзбөйт. Даярдыкты кандай болуп атат, эмне болуп атат. Алар наоборот бизден маалымат сурайт. Бир-эки жолу бизге келип кеткен, силер окуу, машыгуу процесстерди тартат эле роликтергечи. Ошондо биз как раз ошо Женишбек мырза менен жетекчилер менен кеңешип ордону тартып кетишти, Женишбек мырза. Ошо атак биз казак тарапка маалымат берип атышат, бирок мен оюм толук ачык маалымат бербейт да. Окуу процесси. Казак тарапта айтып атышат го, президенти баш болуп текшерип, баары даярдык жакшы болуп атат. Жок, даярдык абдан сонун, жогору деңгээлде өтө турган деп айтып атышат. Именно окуу машыгуу процесстерди айтып атам мен. Жеңишбек мырза, сиз айтсаңыз, мына биздин өкүлдөр, негизи спортчулар, анын ичинде дагы мындай улуттук оюндар боюнча спортчулар даярдыгы кандай, кайсы жерде машыкты эле, убакыт эле аз калды, качандан баштап даярдана баштады? Даярдык аябай жакшы. Биз буюрса жылдын башынан баштап эле даярданып келатабыз. Буга бизде жана жакын өткөн Нооруз, Тоончу май, ошодо комплекстик иш-чаралар болгон. Ошонун негизинде да командалар түптөгөнбүз. Ушу 2 жолу окуу машыгуу өткөрүп бердик. Азыр буюрса экинчи окуу машыгууда жүрүшөт. Биринчиси бүткөн. Кененирээк айтып кетсеңер, кайсы түрлөрү менен ошо биздин өкүлдөр катышмай болду? Бизде жалпысынан 21 спорт болот. 21 спортко тең барат. Биздин ушу улуттук спорттордон көкбөрү, алыш белбоо күрөшү, эреңиш, ордо, тогуз коргоол, ушул спорттордон катышат. Салбуруун, ат чабыш. Анан биздин спортчулар кандай, өзүнүн аттары менен барышабы же кандай? Бизден өздөрүнүн аттары менен барышат. Жалпысынан 58 ат барат. 58. Анын ичинен 24 ат көкбөрү, көкпардын аттары, ат чабыштын, эреңиштин, ат оюндарынын аттары барат. Айтып кетсеңиз, өткөндө да бизде ошо оюн болгондо көкбөрү боюнча мындай түшүнбөстүктөр болбойду эле. Анан быйылкы ошо оюнда көкбөрүдөн же көкпардан кандай болот ошо оюндун жүрүшү? Көкбөрү өзүбүздүн правила менен өтөт, эрежелер менен өтөт. Көкпар болсо ошо Казакстан Республикасы тарабынан ошо жактын эрежеси менен өтөт да. Ошол эле состав ойношот, Жок, бул жерде көкбөрүгө өзүнчө бир команда түптөгөнбүз, көкпарга өзүнчө команда түптөгөнбүз. 2 команда барат да. Көкбөрүгө.
Түшүнүктүү. Артур мырза, мына шарттар боюнча биздин ошол өкүлдөр, биздин спортчулар негизи канча убакытта даярдана башташты эле ошол эмеге бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына бүт шарттар түзүлүп берилди беле? Андан тышкары дагы кандай мындай стимул берилди беле? Кандай ушул жөнүндө айтып кетсеңиз кенен. Даярдык болсо уже 1 айдан бери спортчулар бүт курама командалар көрүп атышат. Ошол максатка даярдык көрүш үчүн департамент тарабынан 13-14 миллион акча бөлүнүп берген. Бүгүнкү күндө да өтүп атышат, кээ бир биттерден даярдык көрүп атышат. Айтсаңыз, акыркы жылдары ошол департамент тарабынан, ошол мамлекет тарабынан ошо жакында да Олимп оюндары бүтпөдү, олимпиадалар, андан тышкары да ошо улуттук оюндарга, көчмөндөр оюндарынын катышуучуларына кандайдыр бир мындай колдоо көрүлөбү? Ошону айтып кетсеңиз. Албетте колдоо көрүлөт. Даже ошо улуттук оюндарды популяризация кылыш үчүн ОТГ уюм бар, билесиздер. ОТГ деген Туркия единый государство. Негизи ошонун биргеликте улуттук оюндарын жалпы ошо түрк мамлекеттердин улуттук оюндарды өнүгүш үчүн ошо бир чоң дүйнөлүк олимп оюндарга окшош ошо чыгаралы деп максат бар да. Негизи ошол бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын деңгээли кандай болуп калды азыркы күндө? 1-чи, 2-чи, 3-чү оюндар бизде өткөн, 4-чү оюн Түркияда өткөн, мына 5-чи оюн буюрса Казакстанда өткөн атат. Деңгээли 1-чи, 2-чи, 3-чү бизде Кыргызстанда өтө турган көчмөндөр оюндар өзүңүз билесиз, аябай жыл сайын деңгээли жогорулап келгенбиз. Кутугусу дагы, Ооба. Акыркы жолу 2018 эң жогорку деңгээлде өттү. 100 мамлекеттен ашуу катышуу болду бизде, билесиз. Туркияда өтө турган көчмөндөр оюндар 22-жылы көпчүлүк катышкандар, спортчуларыбыз, тренерлерибиз айтып атышат, аякта спортто эмес, фестивалда эле өттү да. Аякта көбүнчө мындай маданият жагына басымдалган турбайбы? Ооба. Анан Туркияда өтө турганда көп тоскоолдуктар болду. Кандай мисалы тоскоолдуктар болду? Көкбөрү программага кирбептир ошондо. Эмне үчүн ошондо кирбей калган? Башында сүйлөшкөнү башкача болгон, бирок аяка жеткенде Тайказанга чейин өзүбүз сатып алдык да. Аны мындай мурунку сүйлөшүп атканда деле мындай чечип алса болбойт беле же кандай? Ошондо болмок, бирок бир тууган түрк байкелерибиз ошондой мамиле кылышты да ошондо. Анан Жеңишбек мырза, мына сиз ошо спортчулар менен, ошо атлеттер менен тыгыз байланыштасыздар туурабы? Алар негизи ошол улуттук оюндардан тышкары да мындай традициялдуу олимп оюндарына, традициондук спортторго да катышабы, кандай? Бул жерде ушул эле бизден азыр күрөштүн 5 түрүнөн барышат. Бул жерде ошо кыргыз күрөш, казак күрөш. Жок, кыргыз күрөш кирген эмес, алыш күрөшү. Алыш күрөшү. Алыш күрөшү, казак күрөш, ашыртмалуу аба күрөш, монгол күрөшү. Ашыртмалуу аба күрөш, анан татар күрөш. Ушу 5 түрүнөн барат. Бул жерде балбандарыбыз мен билгенден башка да түрүндө күрөш жүргөн көрөм. Кыргыз күрөш, ошондой эле кыргыз классикалык күрөш, зюдо, ушундай. Биздин жана традициялдуу жана грек-рим күрөшү. Грек-рим күрөшү, ушун күрөшүп жүргөндөрүн көрөм. Эркин жана күрөш, эркин стилдеги күрөш деп коет го. Ошондой күрөштөрдө күрөшүп
Бекте эми толук ошо биздин улуттук күрөшкөн балдар деп айта албайм. Ошол жерде эле ошо ар кайсы жактан күрөшүп, булар жана биз тандоо турун өткөргөнбүз. Тандоо турунан утушкан. Анан ошонун негизинде биз командаларды түптөгөнбүз. Жаа атуу боюнча дагы катышабы бизден? Бизден салбурундан жаа атуу, салттуу жаа атуу, ошондой эле куш салмай, ошо бизден жалпысынан 9 куш барат. Бүркүт, анын ичинде телги, далба ойнотуу деген сыяктуушулар барат. Айтсаңар, азыр Олимп оюндарында жаа атуу боюнча дагы бул дисциплинасы бар да. Анан биздин ошо кыргыз курама командасы биз ошо жаа атуу боюнча дагы көптөгөн мындай эмелерде ошо көчмөндөр оюндарында көрсөтүп атканда эмне үчүн, эмне себептен биз да ошо эмелерге катыша албай калабыз да, ошо Олимп оюндарына? Жаа атуу бул кыргыздын негизи ошо көчмөндөрдүн канында бар да. Ооба, туура. Анткени биздики традиционный болуп атат, жаалар башка болуп атат. Алар жаасы башкача ичинде. Башкача, ооба. Спортивный жаалар Алар жеңилирээк болот да тескерисинче. Эми азыркы жаалар ооба жеңилирээк, бирок биздин традиционный жаадан оорураак болот. Биздин традиционный жаалар оорураак болот да алардан. Мындай караганда биздикилер наоборот аяктан жакшы эмелерди көрсөтмөктө. Эми мен ойлойм, алар если биздин федерация кичине ал жагынан көңүл бурса, может эмки олимпиадага да лицензия талап кылсак болот. Анан айтсаңыз, казак тарап сиз айтып атпайсызбы, бизден келип сурап атышат, машыгуу кандай болот? Негизи ошо Астанада ачылышы аземе болот буюрса, салтанаттуу түрдө. Анан ошондо эң биринчи болуп ошо биздин Кыргызстандын курама командасы чыгат экен. Биздин биз тапкан, ойлоп тапкан логотип дагы калат экен. Андан тышкарыда гимн дагы калат экен. Ошонун жөнүндө дагы кыскача айтып кетсеңиз, негизи ал тараптан уюштуруу моменттери кандай болуп атат, ошону айтып берсеңиз. Ал жагынан өзүңүз билесиз, көчмөндөр оюндар Кыргызстандан чыккан, анын автору Асхат Акилбаев мырзабыз, байкебиз. Андан сырткары 2022 уже ЮНЕСКОга катталган көчмөндөр оюндар. ЮНЕСКОга анан патент алынган, правообладатели, ошондо биз Кыргызстан мамлекет болуп атабыз. Аякта бүт жазылып турат. Мисалы, башка мамлекеттер уюштурганда өткөргөн күндө эле, мисалы, быйыл мына Казакстанда өтүп атат, аякта пункттар бар, өткөргөн мамлекет албетте аткарыш керек, сөзсүз да. Ошол эле парадка биринчи катышуусу Кыргызстан чыгыш керек, гимн, логотип өзгөрбөш керек. Олимп оюндарындагындай эле Греция мамлекети биринчи чыккандай эле биздики да ошондой болот турбайбы буюрса? Ооба. Буюрса келечекте мен ойлойм, көчмөндөр оюндар туристикалык жагын аябай Кыргызстанды көтөрөт да. Негизи ошо көчмөндөр оюндарынын акыркы жылдары караганда бул географиясы өтө мындай кеңейип атат. Мисалы, Европа мамлекеттери да катышып атат, Африка мамлекеттери да кызыгып атат, Азияны айтпай эле коеюн. Негизи ошол сиз айткандай туристтик багыттан тышкары дагы көптөгөн мен деген телеканалдар дагы трансляцияга кошулуп, элдерге жайытып, мына акыркы биздин 3-чү көчмөндөр оюндарында 500 миллионго жакын адам көргөн турбайбы эми трансляциянычы. Эми буюрса ошол негизи багыттардын бири да ошол экономиканы көтөрүү, туристтерди тартуу деген максатындачы. Анан ошол айтып кетсеңиз, ошол көчмөндөр оюндарында ошо мен жогоруда айтып кеткендей географияны кеңейтүүдө кайсы мамлекеттерде кызыгуусу чыгып атат? Ошо мисалы силер менен силерге да байланышка чыгып аткандар болуш керек. Ооба. Негизи менин оюм бүт дүйнөлүк мамлекеттерде чакырыш керек, катыштырыш керек. Алар да көрсүн, билсин, мисалы, көчмөндөрдүн жашоосу кандай болгон илгери.
азыр кандай болуп атат, то что бүгүнкү күндө ошо улуу ата бабаларыбыздын салты азыркыга чейин сактап жүрөбүз. Менин оюмча андай дүйнөдө андай мамлекеттер өтө аз. Андан сырткары эми айтышы кыйын канча мына быйыл Астанага өтүп атпайбы, Америка кайра заявка берген, алар да келебиз, катышабыз көкбөрүгө. Американын көкбөрүчүлөрү аябай жакшы чыгып атпайбы жылдары. Анткени биздин көкбөрү аябай кызык болуп атпайбы элге. Андан сырткары мисалы менин оюм, жеке оюм, мына көкбөрү көчмөндөр оюндарды 2 жылда бир өткөрүп атпайсызбы? Аны мисалы коштомон былтыр Туркия 2022 өткөрдү, анан Казакстан. Менин оюм Кыргызстанды өнүктүрүш үчүн, туризмди көтөрүш үчүн ошо алардын ортосунда Кыргызстанды алып сөзсүз өткөрүш керек да, чтобы Демек бир стадия өткөндөн кийин Кыргызстанда өтүш керек. Ошондо мен ойлойм, Кыргызстан өнүгөт туризм жагынан, дүйнөнүн баарын уже билип калат. Негизи ушул оюндардын, ушу көчмөндөр оюндардын биз ушу Кыргызстан автору катары бизге кандайдыр бир артыкчылык болобу? Артыкчылык барбы? Аны айтышы кыйын. Мисалы артыкчылыгы бизге ошо мындай особый статус бергени, мисалы ачылуу аземинде биринчи жолу чыгарышы, андан тышкарда мындай андан тышкарда мындай артыкчылык берилеби? Кандай Кыргызстандан ойлоп табылган, бул кыргыздар автору дегенден тышкары дагы. Эми аны мен айта албайм, убакыт көргөзөт. Убакыт көргөзөт. Жеңишбек мырза, сиз айтсаңыз, ошол спортчулар, биздин ошол катышуучулар айтып кеттиңиздер, деңгээли даярдоо деңгээли жогору депчи, мындай психологиялык жактан, моралдык жактан мындай даярдыгы кандай болуп атат, аларга мындай дем берген моменттер болуп атабы, кандай? Ушуну кыскача айтып кетсеңиз. Дем берген. Ато өзүңүз көрдүңүз, Олимп оюндарында дагы жанагындай моменттер болуп кеткенде. Ооба, бул негизи ар бир ишти ошо кылдаттык менен кылып, эми өзүбүздүн көп алтын келсин дегендей жакшы иштерди алып баратабыз. Ошолорду ошондой эле спортчуларга бул жеке ушу мамлекет тарабынан ушу окумашууларды, көчмөндөргө барган формаларын кийип барган, спорттук жана параддык формаларын, ошондой эле жана аттарга керектүү шаймандарын ошо алып берип, ошол жактан жардам көрсөтүп, анан бул да ошо федерация тараптардан да жардам болуп, жеке жана Бизде канча федерация бар ошондо? Бизде ошо улуттук оюндар боюнча. Улуттук оюндар боюнча бизде 13 федерация бар азыркы учурда. Кандай федерация бар бул жерде? Көкбөрү, ат чабыш, кыскаралык ат чабыш, кыргыз күрөш, алыш белбоо күрөшү, кыргыз классикалык күрөш, эрең иш, салбурун, тогуз коргол, ордо, ушу федерациялар. Ушул улуттук спорттон тышкары ошол көчмөндөр оюндарында башка мындай этно оюндар сыяктуу болобу? Мисалы, кыз кумай, жанагындай фестиваль сыяктуу ошого катышкандар барбы, болобу? Ал сыяктуу ушу бизде тыйын эгмейди окот, ушу ат оюндарында ошо кыз кумай бул ат оюндарына кирет да. Тең эме тыйын эгмейди окойт, ошо казак тарап теңгээлүүдү окот. Ал кандай? Теңгээлүү ушу аттын үстүндө чаап баратып, жерде жаткан тыйынды эңип кетет. Анан да тыйындарды илип койчу эле го, жаа менен атканда да. Жагандай жок. Ал салбурунга кирет, э? Салбурунга кирип калат. Ат үстүндө жаатууга кирип калат. Айтсаңар, ошол көчмөндөр оюндарында негизи байгелер кандай болот? Биринчи орунга канча, экинчи орунга канча, үчүнчү орунга канча, андан тышкарыда ушул уюштуруучулар канча беришет, кандай беришет? Анан биз тараптан дагы мисалы өзүбүздүн спортчулар алтын алып келсе, күмүш алып келсе, ошол Олимп оюндардагыдай кандай сыйлай алабызбы же кандай? Ошол жөнүндө кенен айтып кетсеңиз.
Бүгүнкү күндө биз департамент тарабынан жакында положенияны иштеп чыкканбыз. Бүгүнкү күндө Минфин менен буга чейин деле бар болчу ал положение. Сумалар биринчи орунга канча берчү? аз болчу. Именно Көчмөндөр, мисалы 3-чү көчмөндөр оюнуна биздин катышуучулар өкүлдөргө биринчи орундар канча алчу? Ошону айтып кетсеңиз. Азыр как раз ушул положение өзгөрүүлү киргизип атат. Минфинде Жогору ооба. Канча азайбайт. Так айта албайм азыр. Мисалы өткөндө канча алчу эле? Өткөндү оюндарда, мисалы 3-чү көчмөндөр оюндарында. 300 миң болчу, 300 миң болчу, 500 миң болчу. Ар кандай ар бир спорттун түрүнө жараша болгон да. Спорттун командалыктыкы көбүрөөк болчу. Личный жеке спорттордуку өзүнчө. Негизи ушул оюндардын 3 багытты камтыйт да, бул спорт, маданият жана илим да. Негизи ошо көчмөн илимдери көп Европа, Америка, батыш мамлекеттеринен кызык келет да. Ошол тарабынан мисалы Казакстанда да ошо илимий конференция да болот деген имиштер чыгып атат. Ошого кандай биз тараптан да катышабызбы? Кандай бир өзүбүздүн мындай айта турган сөздөрүбүз барбы? Мисалы ошол жөнүндө да айтып кетсеңиз. Ал жагынан, илимий жагынан, маданият жагынан биздин маданият министрлиги сөзсүз катышат. Конференциялар болот, тегерек столдор болот. Ошондо албетте обязательно катышат, сөзсүз. Жеңишбек мырза, мына биздер убакыт кичине аз эле калды, ошо жыйынтыктап айтып коелу. Негизи ошол келаткан бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында буюрса мына 8-сентябрда башталган турат, 13-сентябрга чейин болот экен. Негизи ушул биздин көрүүчүлөр дагы мына түз эфирден да буюрса көрөбүз, интернеттен да байкап турабыз. Негизи анан айтсаңыз ошо спортчуларды ошо колдоо боюнча ошо биздин кыргызстандыктарга кандай сөзүңүз бар эле, ошону айтып кетсеңиз. Спортчуларды колдоо боюнча бул колдоо эң спортчуларга биринчи орунда турат. Барып катышып аткан жеринде сүрөп, кыйкырып турса, бул спортчуларга да чоң күч дем берет. Ошондуктан биздин кыргыз жарандарына эгер мүмкүнчүлүк болсо барып катышып, биздин спортчуларды колдоп, ошондой эле бизде жана Астана жергесинде иштеп аткан жарандарыбыз бар. Ошолорду да катышып, колдоп кетүүсүн суранат элем. Артур мырза, сиз жыйынтыктоочу сөзүңүздү айтып койсоңуз. Буюрса, мындай прогноз барбы? Канча медаль менен келебиз? Кайсы түрлөрдөн биз биринчилерди алабыз деген мындай прогноздар барбы? Прогноз азыр өзүбүз үчүн кылып жүрөбүз, бирок бизден башка казак бир тууганда, өзбек бир туугандар да катуу даярдык көрүп атышат. Монголдор да аябай катуу даярданышыптыр. Ооба. Мен болбой эле биздин балбандарыбыз, спортсмендерибиз күчтүү. Демек күрөш тарабынан, ат оюндар тарабынан, көкбөрү, көкпар боюнча даже мен толугу менен ишенем, биздин спортсмендер алдыда болот. Андан тышкары дагы жана мындай заманбаптагы түрлөрү кошулбады. Арм рестлинг да кошулуптур, масс рестлинг да кошулуптур. Арм рестлинг кошулган эмес, масс рестлинг эле гана кошулду. Ал Якут улуттун улуттук оюну да. Сумода да жүрөбү? Жок, сумо жок. Көп оюндар кыскарылды. Астанада негизи биякта 21 эмес, почти 30 канча вид бар болчу башында. Анан Астанада кичине кырсыктабады, суу каптап, ошондон кийин экономиканы кичине нагрузка болуп. Негизи биз тараптан дагы барбы мындай кайсы оюндарды киришиш керек деген мындай алдыдагы келечекте мындай максаттар барбы? Биз тараптан башка тараптан да сунуштар барбы? Мисалы, могу оюнду киргизсек болобу? Ар бир мамлекет киргизип атат өзүнүн сунуштарды, өзүнүн оюндары. Бирок мен ойлойм, что
биз автор болгондон кийин биздин бүт оюндарыбыз кириш керек. Анан өткөрө турган мамлекетте калаган өткөрө турган мамлекет калаганы киргизе берсин, бирок биздин оюндары тийбеш керек. Туура. Сөзсүз калыш керек. Чоң рахмат сиздерге, урматтуу бүгүнкү биздин коноктор. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде бүгүнкү студияда Артур Геворгян, Дене тарбия жана спорт департаментинин бөлүмүнүн башчысы болду, жана спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциянын жетекчисинин орун басары Жеңишбек Нурчуро уулу деген биздин коноктор болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул менен биздин программа соңуна чыкты. Биздин каналдан алыстабыңыздар.